Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 30 жылдыгын утурлай Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгында Конституция күнүн майрамдоого арналган салтанат болуп өттү. Салтанат Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен башталып, эгемендүү Кыргызстандын биринчи баш мыйзамынын кабыл алышынын тарыхына арналган кыскача тасма көрсөтүлдү. Андан соң кесиптештерин куттуктоочу Ысык Көл облустук милициянын башчысы Орунбай Кочкоров чыгып, Конституция ар бир жарандар үчүн каралган укуктарды жана милдеттерди аткарууга мүмкүнчүлүк берерин белгиледи. Бүгүнкү күндө өлкөнүн конституциясынын адилеттүүлүктү жана теңчиликти камсыз кылуу үчүн баардык шарттар белгиленген. Ошентип, кыргызстандыктар саясий системанын туруктуулугун, ата бабаларыбыздан калган салттарды сактоону, социалдык кепилдиктерди берүүнү тандашты. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Жеңиш Келдибаев сөз сүйлөп, республикада көп жакшы иштер жасалып жатканын жана ал иштерди баалап, сактап, көбөйтүү керек экендигин, ошондой эле милиция кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткарууга үндөп кетти. Жаман нерсеге барбашыбыздар керек. Наоборот, өзүбүздөн үлгү болуп, мындай айтканда бардыгына тең жакшы нерсени жөрөлгөнү көрсөтүшүбүз керек. Салтанат Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы менен байланышкан маалыматтар айтылып, жогорку маанайды тартуулоо менен аяктады.